Menin kızım qanday qiynaсын, ошондой qiynaсын. Baykuş kızım apa degenге жетишкен жок, baykuş kızım alma çoktoy болгон kızım. Kaçılık kala kılıp koydu kızımdı. Alma çoktoy ana kızımdı, kaçılık kılıp koydu. Atılsın. Өлтүрүш керек. Атылсын. Ташбаран калыш керек же болсо биздин көзүбүздө атсын ошо кородон атып салсын. Последикине барам деп ушинтип жакшы маанай менен келди эле 5 күндөн ушул окуя болуп атпайбы. Жокурттун чарасын көрүп бериңиздер суранычы. Бул баланы айылгап келип эле Ташбаранга алыш керек. Ушул кыздын ата-энеси сураган эң бийик жазаны мен деле сурайм. Башка аргам жок, себеби ошондой болуш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чап келгис иш болду. Биз бул баланын атасынын иниси болобуз. Биз да бийликтегилерден сурайт элек, ошо эң жогорку жаза колдонушун. Жашоого укугу да жок бул дүйнөдө. 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда Каракол шаарына курбусунукуна кеткен бойдон дайынсыз жоголуп каза болгон Айсулуу Мукашеванын сөөгү 30 сентябрда айылында жерге берилген. Айсулуунун жакындары аны төмөндөгүдөй эскерип, шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылышаарын айтты. Ушундай ичи атышып турат. Ошол кылган кишини Ташбаранга алсын. Ушакта мына монча кишинин ичи күйүп атат. Ушунча кишини өзүн кыйнап өлтүрүш керек. Кандай кылып өлтүрсө ошондой кыйнап өлтүрүш керек, жазалап өзүн. Бет сетин бар тытмалап сабап өлтүрүш керек. Аны азыр соттогондо ал бир мындай бир үйдүн мындай бөлүгүндө эле турат алчы. Мындай ары бери басат, тамагын 3 мал тамагын курсагын тойгузат, аны кыйнаш керек. Мен эжем мончоктой болгон, эжем эчтекен көрбөйт, андай болорун билгенди үйдөн да чыгарбайт болчубуз. Жаш эжемди өлтүрдү. Милицияларга мына барсак, кичине кирип эжемди карап берле деп 3,5 эле мына 3,5 эме түшкөн, арыз түшкөн. Барсак, эмне болдуңар, карап атасыңарбы десек, 80 баланы жибердик дейт, тышка чыккыла дейт, силердин биякканда укуңар жок дейт. Анда биздин ордубузга иштебейсиңер дейт. 80 баланы жемини алдыңарга тиз берели дейт. Биз Барскондон чыкканга чейин бүт карап аттык, жолдун баарын карап, Агороттун баарын карасак, эчтеке жолдо бир да милиция жок. Эгерде жолдорду тозу ошондо милициялар туруп койгондо, машинанын номерин карап койгондо эч кармап калмак, же салып баратканда кармап калмак, эжем тирүү калмак ошондочу. Эч ким эмес, милициялар да кайдыгер кылып койду, эчтеке карашпай койду. Ошо милициялар дагы үстүнөн арыз жазып жумуштан түшүш керек. Мындай кайдыгерлик болбойт. Саламатсыздар, урматтуу элим. Президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылабыз. ГКМБнын чоң кызматкерлерине, министрлерге да кайрылабыз. Мындайлар кайра кайталана берсе, ар бирибиздин балабыз туш келип калышы кепилдикти эч ким бере албайт. Бул баланы айылгап келип эле Ташбаранга алыш керек. Тагы өзүндөй кылып кандай кордоп өлтүрсө ошондой кылыш керек. Ар бир атанын жүрөгү сыздап отурат. Биз эми жолго эки жакка чыккан кызыбызды кайтарып машинеге салып, кайтарып алып келиш керекпи деп коркуп да калдык. Мына улам күн сайын чыгып атат мындайлар. Баланча жерде кыз жоголуп атат, түкүнчө жерде кыз жоголуп атат. Кайдыгер баары, кайдыгер. Кайдыгер каралып атат. Эгерде накта изилдеп караса табылмак. Балдар айткандай, кечинде милициялар келип, үйлөргө келип, ушул кызды көрдүңөрбү? Ушул кыздын тарбиясы кандай эле деп сурагы чакты. Ошондо опер группа менен чыга калса, чыкканда машина телефон тартпай калды дегенден кийин чыга калса тапмак. Жок дегенде Бишкекке алып баратканда тапмак. Анан ушунчалык кордукка салынып, мына кечөө деген коюп атканда энеси, атасы, бир туугандары жүзүң көрүп алалычы кызыбыздын десе, көрсөткөнгө жараган жок, кепиндеп бериптир доктурлар да көрбөсүн деп. Демек, бул 36 мүчөсүн кескилеп эле түрүү жерин калтырган эмес. Эгер бети түрүү таза болсо, көрсөтөт эле да момундай деп. Бул кыз деген мына мен 40 жыл мугалим болуп иштеген, пенсияга чыккан кошунасымын. Эне деп келишчү, жаркылдап. Жууган кирилери, жасаган оокаттары бул кыздын эми айтып түгөтө албайсың. Келиндер келип өлгөндөн кийин үйүн жыйнайбыз деди. Анан мен айттым ошондо, эй, бул кыздын үйүн жыйнай албайсыңар, таптаза барып көргүлөчү. Шифонерин алып көргүлө. Кандай кийимдер бүктөлүп турат.
Биз да ошондой жыйнай албайбыз айлан айында келиндер дедим. Десем ооба дешти. Айткандай эле келип шейшеп алалы десек мелтирейт. Жууган кирилери, жасаган оокаттары бир бала келип ышкырып, уш жерден кыйкырып турганын көргөн эмесмин мен. Үйдүн эле капталында турам мен, ушулардын үйүнүн. Энеси жумушка кетет, атасы түрдүү жумуштарда иштейт, акча табайын деп, балдарды багайын деп чоңоюп келаткан кызды. Милиция болом дечи, мен милиция болом эжет. Мен неберелерим менен чулкап, куушуп ойночу, топ ойноп уш жерден. Мен эмне депчимин? Эми оореки күлгүндө болгон кызымды жоготуп бул жерде. Азыр дагы эле өзүмө келе албай турам. Даже мен кызымдын жүзүн көрө албай калганга мен бул жерде азыр өзүмдү кармай албай азыр төшөктө жатам азыр чынында. Анан эми биз эмне демекчибиз? Катуу жаза алсын. Даже өмүр бою кетсе деле мейли эле ушул балага. Атылсын. Өмүр бою эмес. Атылсын. Өлтүрүш керек. Атылсын. Таш бараң калыш керек же болсо биздин көзүбүздө атсын ошо кородон эле атып салсын. Менин кызым кандай кыйналсын, ошол бала ошондой кыйналсын. Менин кызым кандай кыйналсын, ошондой кыйналсын. Байкуш кызым апа деген кездешкен жок, байкуш кызым албожоктой болгон кызым. Жанымдагы менин албожоктой болгон кызым. Ошо биздин алдыбызда ошондой кыйналсын. Ошондой кыйналсын. Мен жаным өлүм жазасына тартылсын. Ал эми бул кылмышка шектүү жарандын жакындары татыктуу жазасын алсын дейт. Иш болуптур, биз балам көлдө, мен Бишкекте элем, ушундай иш болуптур, биз кийин уктук. Мен азыр айтарга сөзүм жок. Бул кызга аябай кейип турам, жүрөгүм ооруп турат. Эми ушул кыздын ата-энеси сураган эң бийик жазаны мен деле сурайм. Башка аргам жок, себеби ошондой болуш керек. Ооба, бул адамдын акылына, оюна чап келгис иш болду. Биз бул баланын атасынын иниси болобуз. Биз да бийликтегилерден сурайт элек, ошо эң жогорку жаза колдонушун. Жашоого укугу да жок бул дүйнөдө. Дем алганга да укугу жок. Айсулуу мектепте класстын ичинде эң мыкты кыздардан болчу да. Лидер кыз болчу, сабакты жакшы окучу, абдан жоопкерчиликтүү кыз болчу. Мектептин коомдук иштерине абдан активдүү катышкан, ушундай жакшы кыздардан болчу. Анан жаман болуп турабыз, азыр ушул жаман окуя болуп кетти. Айсулуу үчүн жаман ичибиз күйүп атат. Мындан ары мындай болбосун, жанагы зоокурлөрүбүз жоопко тартылсын. Биз ошону талап кылабыз. Мектепте дагы классташтары дагы бардыгы жаман акыбалда азыр. Ушундай болуп турабыз бизде азыр. Ооба, бизде аябай чоң жоготуу. Айсулуу өзү тың, тарс, бетке айткан кыйын кыз болчу. Парламентте да иштечү. Кыздар министри. Кыздардын министри болчу мектеп боюнча. Чоң жоготуу, ишене албай атабыз. Чын эле, ишене албай атабыз. Акыркы убакта көргөнүңүздө класс жетекчиси турбайсызбы? Кандай? Жок, сонун эле, кадимкидей сонун эле, өзүндай ачык болчу. Класстагы болгон ишти ошол аткарчу, чын эле баштап мынтей калалы, терезени жууй калалы, классты тазалай калалы деп. Анан ишене албай турабыз, чын эле. Мындай жоготтук деген нерсени дагы жүрөгүм алгым келбейт, чын эле. Айсулуунун акыркы кездериндеги мен класстарды кыдырып, 3-чү күн этно күнү болот. Бардык кыздар, балдар ушундай этно кийим кийгиле деп, ушундай так сонун сүйлөп, баардыгына кулактандыруу кылып кетти, тарсылдаган бойдон. Анан ушундай активдүү, баардык жагынан жетишкен сонун кызыбыздан айрылып калдык биз. Баардык нерсени мындай, кандай десем, жоопкерчилик менен аткарган, так. Ой, класстын лидер кызы болчу, чын эле. Кыздарымды мындай кийгиле, мындай тургула, чачы башыңарды мындай алып жүргүлө деп бүт ошол нерсенин баарын Айсулуу башкарып турчу да.
кыздар чогулуштарында дагы болгон оюн так билгизип, ушундай класстагы мектептеги кыздардын жүрүм турумуна абдан көңүл буруп турган кыз болчу да. Ушундай болбойлу, андай бололу, мындай бололу деп. Анан Айсулууга ушундай жаман окуя туш болгонуна, жаман ушундай зөөкүрлөр туш келгене жаман ичибиз күйүп атат. Чоң жоготуп ушундай. Мен Ибраев Асылбек Мукашевич, мен ушу Айсулуунун чоң атасы болом. Ушу кызымдын жантан бери көп нерселерин, эмелердин эмеге алдырып сүйлөп аттым. Азыр мен акыркы ушу элесин калганмын, өзүм жүрөгүм алып калгым келет. Ушу бир жума мурда Байбичем экөөбүз Караколго байкемкине тойго келип, ошол жактан бери Караколдон бери кызымды мен чоң машина айдайм. Чоң машинеме жаныма салып алып, бияка чейин, айылга чейин чоң алып келдим эле бакуш кызымды. Эле алдыдагы үмүттөрүн, ата мен 11-дө бүтүп сиздикине барам, шаарга барып чоң окуйм, окуйм, апа силердикине барам деп ушинтип жакшы маанай менен келди эле. 5 күндөн ушул окуя болуп атпайбы. Эмне дейт элем? Кызым ошо жакшы, ошо жаркылдаган элеси эле эсимде калтырайын дейм, бирок ошол жерде ошо моргтон алып келген, ошол жерде жүргөн ошол элести өзүмө кандай кылсам да түнү да күнү да эсимден кетпей атат да. Ушундай айбандарды коомчулукка кармап эле койсо, коомчулукта жок кылса деп ушун кайрылат элем. Ошо жакшы эле элеси калсын, ушуна мугалимдер да айтып атат, жаркылдаган жакшынакай кызым бар эле. Алтында болгон кызымды ушундай кабыл алат деп ойлоп турмун эч качан. Чоң апасын аябай жакшы көрчү. Сиздерден суранарбыз. Ушу бизди колдоп берсеңер, жаркылдаган кызыбызды колубуздан алдырып отуруп калдык. Өз ажал менен болсо дагы айтмакпыз. Деп бизге күйүп атканыбыз мыкаачылык менен ушунчалык кылып кеткенине кичинекей наристе жаркылдаган кызыбыз бар эле. Милиция болом деген тилеги бар болчу. Апа 11-дө бүтсөм силердикине барып окуйм, студент болом, милиция болом дечи. Тең аябай. Кудайым узун өмүр жаш берсе, бир үйгө бир үйдүн жаркылдаган келини, бирөөнүн жаркылдаган жары болмок. Ошо ишти сатышып, өзүбүзгө келе албай атабыз. Бизди колдоп, ошо жакшы закон чегинде эң катуу чара көрүп бериңиздерди суранабыз. Дагы бир сиздерге, журналисттерге, ушу элге чыгарып аткан рахмат. Анан жанагы блогер дейбиз, биз кандай дейбиз, ошолорго да кайрылуу кылып кетким келип атат. Тактал болгон маалыматтарды тааныбаган эле бирөөлөр чыгып алып сүйлөп атат. Момундай эле мен карындашым эле, момундай кыз эле депчи. Ушундайды кантип биз биякта таш тиштеп турсак эчтеке сөөгү таба электе момундай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр, соц тармактарга чыгарып атат. Ошондойлор кичине өздөрү ойлонсо эмне деп чыгарат. Жакын туугандар эмне дейт, эмне акыбалда калат жакын туугандар. Сиздер да өзүбүздөн келип уруксат алып интервью алсаңыз. Жок, тети көлдүн аркы бетинде тиги ошто жүрүп алып эле бир жамелерди жазып чыгарып атат. Биздин жүрөгүбүз таш эмес да, жөн эле бир болбогон маалыматтарды чыгарып атат. Ага калайын, калайык, эл журт. Бизди ойлосоңор болот, бизди. Ойлонуп жаз кылачы алтындан. Ойлонуп, тааныбай, билбей туруп эле бирдемелер жазып атасыңар. Анан бул жерден машинеге чыкпаганга байланыштуу теги жолго чыгууга туура келет. Аякка жолго чыгат да анан
жолго чыгып анан жанакы машинага кабылып калып атпайбы. Анан ошондон бизге маалымат деген 4 сааттан кийин түштү. 4 сааттан кийин анан издеп баштадык. Издеп баштап биз күндөп, түндөп жүрдүк. Ошондо мына эмне себептен издеп кандай чалып көрдүңүзбү же эмне болуп? Биз чалып көрсөк, эме телефон өчүп калыптыр. Ким биринчи эстеп чалды? Кызым чалган. Айсууга чалды кызыма. Кызыма чалса өчүккен. Анан кайра мага чалды. Мага чалгандан мен айттым, ай, соткасы заряд берат, өчүп калса керек, азыр барат бош керек деди. Кайра касташ кызы чалды. Ошо 3 жарымдан өтүп бараткан. Анан ошондон анан издөө салдык. А бул ошо местоположениясы жеңишке чейин эле болду. Жеңиштен ары карай ушу местоположение жок. Өчкөн ошол убакта ошо. Жана жеңиштин кире беришинде жана кичинекей мостко жетпей, ошол жерден машинанын эмеси телефондо калыптыр, могу эмеде. Бир аз эле жерге кириптир дагы, андан кийинкиси жок да. Анан биз ошол жерден өчкөн. Ал жерден кызымдын телефонун тиги тартып алган да, чынында эле. Уже телефонун өчүрүп салган башы эле. Биз вообще байланыша албай койдук. Анан телефон менен байланыша албагандан кийин уже каяктан аны келгиче ошо Бөкөнбайдагы сиңдим келип, заявление жазып, көз бешиктеги өзүмдүн туган иним келип, ал билдирүү берип, келгенден кийин булар издей башташкан. Мен жумуштан түшүп, биз Покровкага барып, ошо сурап, ушундай заявление бердик, иштелип атабы ушунун баары. Каралып атабыз, экөө бериштеп атат деген. Ал убакта бериштеген эмес. Ошо булар заправкадан уже камераны аштырып, анан ошо көрүп атат да видеодогу сүрөттү көрдү, Атсейге түшүп кеткенин көрүштү, номерди көрүп атат. Ошону жумушун дагы аткарып, ошо толук маалымат КАИга берип, жок дегенде бияктан Тоң районунан, биягынан Каракол шаарына чейин чыкпайт эле да. Чукулдук. Бияктан убакыттан уттуруп ийгенбиз. Убакыт бияктан уттуруп ийдик. Бияктан кайдыга карап коюшкан. Кайдан УВДнын чоңу келип, бизге болгон мүмкүнчүлүк жардамды берип, ошондон кийин анан бул иштеле баштаган. Болбосо ага чейин ошо чыгып кеткен. Качан келди? жок, УВДнын начальнигине биз деген кыз жоголгондон кийин биз уже биякта болгон жокпуз. Биз ошо райондо жүрдүк. Райондун эменин жанынан кеткен жокпуз. Милициянын жанынан. Ошол жакта түнөп аттык маршрутка менен. Анан ошондо жанагы УВДнын начальниги, азыр атын унутуп атам, Эдил ушу фамилиясын. Анан ошол киши бүт милициялар чогултуп, катарга тизип туруп, анан ар бирибизге 2ден милиция кошуп берди. Ошондо 2 милиция менен биз наоборотунан биз өтүп кеткен. Бир сутка өтүп, ошо түнкү саат 10:30 болуп калган. Бир сутка өтүп кетти. Ошондо бул анан иш күчүнө кире баштаган. Ага чейин иштелген эмес, ага чейин кайтып калып коюшкан булар. Күндүзгүсүн дрон иштеди, а түнкүсүн болсо мындай эле жүрүп аттык. Бирок ошолорго рахмат, негизи күнү түнү издеп берди. Анан биз ошондон уже түңүлгөндөн кийин мен уже өзүмдүн жеке оюм да, бул уже бияктан табылбай калды, уже боякта дедим да. Анткени боякта уже бунун себеби машинеси алдымда болсо, стрим машина болчу, свети көгүш свет. Мала көк деп, серый. Аны биз камерадан ошо чала бурасын эле көргөм да мен. Илишина мен баа арт жагын эле көргөм да, бияктын камерасына түшкөн. Бул мындай болду. Бул УВДнын начальниги неме кылгандан кийин уже күч берип эме кылды да, давай тап калам мындай деп. Анан бул жерден анан участкага келди. Тагы бул жерден Нива менен участкага келип, анан жанагы агамды чакырып, анан кыз 2 версия менен айтылды.
bir жагында боомдо деди, бирөөндө кеминде деди. А чынында кеминден таап келди. Жанагы агам менен, жана сүйлөп аткан агам, бир тууган агам. Ошол анан милициялар баары анан кыздын абалын эми киши көргүздөдү да. Мен Барбадыңызбы? Мени атаң тиги сен уже маалымат жетиптир да тиги агамачы. Сен мага айтып атпайм, жүзүн да көргөзбөй койду да, анткени деген көрбөсүн деди кызымды. Сен жүрөгүң оор, мен барайын деп туруп. Мен албай коюшту. Мынтип ойлойсуң да, тирүү табылып берсе дейсиң да. Мейли мындай эми кордолуп эме болсо дагы тирүү болсо депчи. Анан биз ошентип эле ойлоп аттык да. Жакшынакай эле суранган классташыма деп. Макул деп уруксат берген. Бүгүн барып эртең кел деген. Мама ушинтип барысканды такси жок экен, жолго түшүп баратам деп. Акыркы WhatsApp'та ошентип мага аудио кетирип койгон. Андан кийин байланышка чыга албай калдык. Сиз менен акыркы жолу эмне деп сүйлөштүңөр? Мени менен акыркы жолу болгону мен үйдөмүн деп сүйлөштү. Андан кийин эле анан мен деле оюмда жок, баягы жумуш менен алаксып жүрсөм эле анан колуктум чалды деги. Ушундай телефон өчүк дегенде эле анан мен ошондон эле канчадан бери десем 4 саат болду дедим. 4 саат болсо, значит бул сол эмес. Деп анан мен уже жүрөк башкача боло баштады чынында. Анан издеп баштадым. Тияктан сураштырып, бияктан сураштырып. Бизге УДН начальниги эки жагынан теңдик. Ата-энесиңер жаман жагы да, жакшы жагы. Экөөлө тең даяр турула деген. Бирок биз аманчылык күткөнбүз. Аман деп күткөнбүз. Бирок мен табылды деп. Айткени кызым күчтүү кыз болчу. Жайдары кызым кишинин тилинде отурган. Кызым күчтүү кыз болчу. Кызым деген кызым таянар тоом кызым болчу. Күчтүү кыз болчу. Биз аман деп эле күткөнбүз, аманчылык күткөнбүз. Мен мынчалык мыкаачылыктын колуна түшүп калат деп күткөн эмесмин. Бул 36 мүчөсү зордулук, зомбулук кылган күндө деле 36 мүчөсү жок койсо, жок дегенде жарым жан болсо да кайтып келүүсүн күтүп отурганбыз биз. Биз мынчалык мыкаачынын колуна түшкөн сезген жокпуз, билген жокпуз. Биздин суранарыбыз ушу чара колдонобуз. Мүнөзү кандай эле? Мүнөзү жумшак, шайыр, көк беттиги жок. Любой киши менен тил табышып кете алат. Урушуу деген билчү эмес. Кичинекейден чоң кишиге чейинки кылган отношениясы бир мүнөздүү болчу. Шайыр. Кандай кыялдары бар эле баягы быйыл дагы мектеп бүтүрүүчүсү болмокчу бая. Кандай кыялдары бар болчу сиз менен мындай сиздер менен ачык сүйлөшөт беле отуруп? Эми болгонун ачык айтчу. Мисалы үчүн мен ата катары айтайын. Болгон сырын мага айтчу. Ата. Кызыңыз менен жакын, аябай жакын. Жакын болчу. Ата деп анан бир жерге суранганда дагы мен байка барып келейин десе, ким менен, каяка, эмнеге? Анан мен сөзсүз баягы убакыт саат өлчөп берчүмүн. Мына могул убакытта барасың, классташым менен жолугам десе дагы. Могул жерде тууган уруктарды биздин балдар менен жолугам десе дагы. Мына убакыт баланчада келесиң. Честный болчу да. Анан мектепте дагы аябай эме болчу. Кыздар советинин председатели болчу 6-класстан 11-класска чейин. Даже ошо кыздарды мындай тартипке салып жүргөн кыз болчу. Мына азыр директор школ, биздин ошо тиги директор школ деле айтып берет. Ошо аябай кыздарды жөнгө салып, жанагындай тартип, жанагы даже кийинип баратын билесиздер да мектепте силер деле ошо ар бир немени карачу да. Даже бул эмеден эми ушу көчөдөн дагы жана кыздардын туура эмес баскандарын дагы ошо мектептен линейкадан чыгып туруп, ошол жерден дагы айтып берип, ушундай баягы ошол жерден дагы тартипке салып. Мына айтканда мугалимдин немесин ойночу да. Келечекте ким болом дечү? Келечекте негизи
МВД окусам деп эле ушундай тилек кылчу да. МВД кызматкери болом депчи. Мен ошону окуйм. Мен ошону окусам кандай болот деп мага көп кеңешчү. Анан кызым аны окуш үчүн мындай окууну жакшы окушуң керек, мындай кылышың керек деп мен көп айтчумун. Анан бул мамасы деле баягы окууну аябай жакшы окуп бүткөн. А мен деле орто билим болгон менен бирок баягы түшүнүк эми жакшы эле да эми. Жаман эмес. Ошо кызыбыздын бири гана мына эми өтүп кетти, эмне кылабыз биз эми кайра артка кайрып келе албайбыз. Болгону гана жанагы керек мыкаачылардычы аеосуз жазабай бериш керек да, аеосуз. Вообще мындай бир адамчылык жазаны ошолорго берсе ушундайчы, мен кызым кандай кыйналып, кандай жаны чыгып ушул мындай тооктун жаны чыгып атса жөн эле көргүм келбейт го. Азыр мен элестетип алыппыр. Чынында мен азыр өзүм мен келе албай атам азырчы. Кызымдын кыйналып өлүп аткандайчы. Анан ошо аеосуз мыкаачылык, өзүнө ошондой мыкаачылыкты берсин деп эме кылам да мен. Ошол баланычы. Даже биздин колго салып берсе мен ошол мыкаачылыкты өзүнө көргөзөт элем. Чынында мен ушунчалык ичим күйүп. Азыр өзүмө келе албай даже төшөккө жатып калып атам. Чынында эле азыр. Эмне деген кыздарыбыз, эмне деген карындаштарыбыз бар биздин дагы. Эмне деген инилерибиз бар, ошо даже кыз бала эмес, могу инилерибизди ушундай неме эркекте да болот, мындай зомбулукка кабылып калышы эркектерде да болот. Ошолорго да каалагым келбейт мен. Зомбулук эмес. Мыкаачылык болуп атат да, мыкаачылык. 36 мүчөсүндө жөн койгон эмес. 36 мүчөсүн жөн койгон эмес муну. Катуу жазасын алсын. Мен кызым кандай кыйналса, ошондой кыйналсын. Жанагы асынып жүргөн сумкасы менен эми мойнунда из калгычакты ошону муунтуп денесине болгон эмелерди кылып ушундай кылып турганан эми ал адамды сагыз. Даже мен азыр тетиги ушу түрмөнүн ичине кирип барып туруп жөн элечи. Ошону кылгым келип туруп тиги. Уруксат берсин. Өкмөт эми уруксат бербейт да, аяка чыкканда аяка жол жок да. Бул бекер тамак жейт, бекер жатаканага жатат, бекер суусун ичет, бекер кийим. Ошондуктан бул кылмышкерлердин баардыгы мамлекетке гана күч болот да. Ошон үчүн сиздер менен биздер ушул чечимге келип атабыз. Урматтуу күч органдары, урматтуу аким, ушул сунушту жеткизип берет деген ишеничтебиз. Биз элдин атынан да кайрылуу жасайбыз да. Ошондуктан ушул туура так маалыматты жеткизип бериңиздер. Рахмат. Бул боюнча